психологиялык мыкты алып баруу деген сыяктуу нерселерге басым жасаш керек. Мамлекеттик тил мыйзамына ылайык иш кагаздарын мамлекеттик тилде туура жазуу жана сүйлөө көрнөк жарнактарын кыргыз тилде жазылышын текшерүү максатында ОШМунун финансы-юридикалык колледжинде атайын окутуучулар арасында мониторинг өткөрүлдү. Ар бир иш-чара боюнча пландар түзүлгөн. Анын ичинде ушул мамлекеттик тил боюнча дагы ошол даталуу күндөрдө атайын мугалимдер арасында, студенттер арасында ар түрдүү брейнингдер уюштурулат. Алардын бардыгы өткөрүлгөн иш-чараларды биз өзү финанс-юридикалык колледжинин сайтында, жалпы эле ОШМунун сайтында дагы чагылдырып турабыз. Жыйындын жүрүшүндө колледждин дирекциялык иш кагаздары, илимий, куратордук жана тарбия иш кагаздары текшерилип, ар бир иш-чара, жыйындар мамлекеттик тилде өткөрүлүүсү айтылды. Азыр албетте иш кагаздарынын акыбалы эң бизди кубандырганы толук түрдө кыргыз тилине өткөндүгү. Ал эми албетте иш бар жерде кемчиликтер болот. Айрым учурда да техникалык каталардын кетирилиши, айрым учурда стилистикалык каталардын кетирилиши, айрыкча протоколдордун жазылышындагы кемчиликтер. Биз буларды баягы ички мониторинг болгон үчүн буларды текшерүү эмес, үйрөтүү максатын көздөгөнбүз. Айрым кеткен каталарды биз комиссиянын курамы менен бирге отуруп алып, жетекчилик ар бир ошол жетекчи менен ошол жеринде оңдоп, кийинки жылы ошондой иш кагаздарынан ката кетирбөөгө аракет. Анан азыр иш кагаздарын текшерүүдө өтө эле орой каталар жок. Болгону майда орфографиялык пунктуациялык каталар кетип атат, бирок ошолорду биз белгилеп берип атабыз. Мугалимдер, окутуучулар өздөрү туура кабыл алып атышат. Анан жыйынтыгын биз 2 күн кайра карап чыккандан кийин справка жазууда берилебиз. Андан тышкары сабаттуу болсо амалгынын негизинде окутуучулар арасында жат жазуулар жазылып алынат. Алар комиссиянын текшерүүсүнүн негизинде мыкты жазган кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылат. Максат мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жаштардын тил билүү деңгээлин арттыруу. Айкөл Молоева, Баяман Кенчебай уулу, ОШМУ жаңылыктары.